Ulamалар айтат, көз тийүүсү бул чын. Адам bir адамга суктанып караса, сугу болсо ошол тийип калат. Ошондуктан бирөө келип дарат алып бериңиз десе, "Не, мени көзү бар деп атасыңбы? Мени жаман деп атасыңбы?" дебеңиз. О, мен деп Куран окуп дуа кылып кешет. Азыр мазардан өтүп барасаң мынтип коет. Не болду десең, бирөө өлгөн дейт. 10 миң болгон дейт да, кетип калат. Ошол үчүн бул туура эмес. Тобокел кылыш үчүн жерди айдап, картошканы тигип, анан сугарып чапкандан кийин тобокел эми Аллах берет деш керек да. Yusuf aleyhissalatu vesselam'ın okuyasını aytıp atkan bolçubuz. Yusuf aleyhissalatu vesselam bir tuğandары birinci jolu kelgende alardın жүктөрүнү alıp kelgen байлыктарын, алтындарын салып берип, кийинкисинде дагы bir тууганыңар үйдө калган экен, ошону алып келгиле деп жөнөткөн. Алары үйгө келип, өздөрүнүн капчыктарын караса, жүктөрүнү караса, алып барган алтындары да турат. Аны менен биргеликте Yusuf aleyhissalatu vesselam берген тамак аштары да турат. Ошондо айтты атасына, биз калган bir тууганыбызды алып барбасак, бизге башка бербей коет экен. Кыйналдык, ачарчылык болот, баралык. Биз сактап келебиз, bir тууганыбызды карайбыз дедиле. Ошондо Якуб aleyhissalatu vesselam эмне кылды? Балдарына айтып атат. Мен бул баламды силерге кошуп жөнөтөмүн bir шарт менен. Силерге кошуп жөнөтөмүн Алла Тааланын аты менен ант убада берсеңер, балаңызды кайра алып келемин деп. Силер барып дагы жоготуп жүрөсүңөр. Ошол үчүн убада ант бересиңер деди. Ооба, эгерде силер күчүңөр жетпей калсан да макул. Бирок силер күчүңөр жетип сактай турган мүмкүнчүлүгүңөр бар болуп турса, анда сөзсүз биз кайра балаңызды алып келебиз деп ант иш бересиңер деди. Убада анттарын бергенде кала Аллаху ала ма нақулу вакил. Аллах биздин айткан сөзүбүздү күбө болуп билип турган зат деди. Якуб алейхиссалату вассалам балдарына бир аз ишен албады. Эмне үчүн? Балдарынын Yusuf aleyhissalatu vesselam'ga жасаган мамилесинен анын bir тууганы Биньяминге дагы bir кыянаттык кылышы мүмкүн деп ойлоду. Караңыз, bir жолу сиз туура эмес иш кылсаңыз, экинчи жолу сиз туураңызда адамдар жаман ой ойлосо, сиз өзүңүздү жемелеңиз экен. Не үчүн? Себеби адамдар сизди bir жолу туура эмес иш кылып турганыңызды көргөнүнөн экинчи жолу ишене албай калды. А сиз экинчисинде туура эле болсоңуз дагы адамдар ишенбей кала берет да. Ошол үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан, күмөн кылына турган, адамдар сен туураңда жаман ой кылып кала турган орундардан сактангын деген да. Өмүрүңдө bir жолу болсо дагы жаман ишти кылып жатканын көрүп калса, адамдар сени өмүр бою ошондой деп ойлоп жүрө берсе, сен өзүңдү күнөөкөрлөшүң керек экен да. Ошол үчүн колдон келишинче жаман орундардан, жаман иштер боло турган жерден алыс болушубуз керек да. Bir жерде олтуруп калсаң, bir арак ичкен алкаштар менен адамдар сени алкаш деп ойлой турган болсо, демек ага себепчи өзүңсүң. Неге мен туурамда жаман ойлоп атасың? А сен өзүң ошолор менен анан не деп ойлоймун? Ошол үчүн шариатта мындай деген эреже бар да, такбир айтып жатканда, фарз намазга такбир айтылып жатса, мечиттен чыгып кетсең болбойт дейт. Неге десе, бул жамаатка каршы адам экен деген ой келип калат дейт да. Ошол үчүн балдары биринчи жолу Yusuf алейхиссаламга туура эмес мамиле жасап койду. Yusuf алейхиссалату вассаламга не кылды? Сактап келебиз деп кыянат кылып койгондуктан атасы экинчи bir тууганын сураганда дагы ишене албады. Ошол үчүн ант убада алды. Аргасы жок эле. Анан не кылды? Аллах Таала биздин айтканыбызга күбө деди. Балдарыны жөнөтүп жатып эмне кылдык? Bir эреже айтты. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. O uğuldarım, siler kirbegile bir eşikten, kirigile başka eşikten. Yusuf aleyhissalatu vesselamga jönötüp жатып, баласы экенин билбейт, Мисирдин падышасыга жөнөтүп жатат. Балдарыга насаат айтып атат. Силер барганда ошол Мисирге bir тараптан кирбегиле, шаардын 4 тарабынан кирип баргыла деди. وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ. Allah Taala taraptan silerge жазылган bir nerseni men kaytara albayмын. İnil hukmu illa lillah. Hökümdün bardыгы Allah'a taandık. Aleyhi tevekkeltu. Men Allah'a tevekkel kılam. Ve aleyhi felyetevekkelil mutavekkilin. Oşol zatqa tevekkel kılsın tevekkel kıluşular.
Якуб алейхисалам балдарыны жөнөтүп жатканда бир эшиктен кирбей түрдүү эшиктен киргиле. Тагыраак айтканда шаардын бир тарабынан 11 бир тууганы атчан кирип барбастан шаардын 4 тарабынан бөлүнүп киргиле деп айтты. Муфассирлер ушул аятты тафсир кылып түшүндүргөн уламалар айтат, эмне себептен ушинтип айтты десе, уулдарга көз тийип кетет деген ой келди дейт. Эмне үчүн десе бардыгы баатыр эле, келишкен келбеттүү жигиттер эле да. Ошонун бардыгы атчан болуп кирип келип кала турган болсо, шаардан бирөөлөрдүн көзү тийип калса кандай болот деп ошол көз тийүүдөн сакташ максатында не кылды? Түрдүү жактан киргиле деп айтты. Уламалар айтат, көз тийүүсү бул чын. Адам бир адамга суктанып караса, сугу болсо ошол тийип калат. Канчалык сугу көп болсо ошончо катуу баягы суктанылган адам, көз тийген адам ооруп калышы мүмкүн. Ошол үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Хасан Хусейн радиаллаху анхуларды ар дайым не кылат эле? Төмөнкү калималарды окуп дем салып турат эле. У'идукума би калиматиллахи таммати мин кулли шайтанин ва хамматин ва мин кулли айнин ламма. Эне силер экөөңөргө Аллахтын улуу толук калималары менен сактык тилеймин, бардык шайтандан жана бардык зыян берүүчү нерселерден, ар бир өтүүчү көздөн деп айтат эле да. Хасан Хусейн чоңоюп өздөрү окуган деңгээлге жеткенге чейин ушинтип пайгамбар салам окуп турат эле. Жана айтат эле, Ибрахим алейхиссалам, Исмаил алейхиссалам, Исхак алейхиссалату вассаламдар мына ушундай дем салат эле. Жана ошондой эле пайгамбар алейхиссалату вассалам бир жолу ооруп калат. Убадат ибн Самит радиаллаху анху айтат, пайгамбар алейхиссалату вассалам бир жолу ооруп калды, эрте менен барсам. Анан кечинде барсам айыгып калган экен. Ошондо сурадым, Аллахтын элчиси, жакшы болуп айыгып калыпсыз, эмне болду эле десем, айтты дейт, Жибрил мага зияратка келип, мага дем салды. Бисмиллахи аркика мин кулли шайин юдика. Алланын аты менен дем салам сага, ар бир сага зыян берген нерседен. Ва мин кулли айнин, жана ар бир өтө турган көздөн. Ва хасидин көрө албастан, Аллах яшфика, Аллах сага шифа берсин деп ушинтип мага дем салды эле, мен айыгып кеттим дейт да. Ошондон көз тийгенде дагы бир ушинтип дем салыш керек. Жана ошонун дагы бир аткарыла турган амалы, Айша энебиз айткан, кайсы бир адамдын экинчи бир адамга көзү тийип калса, анда ошол суктанып караган инсан даарат алып, дааратынан түшкөн сууну чогултуп берсин дейт. Ошол түшкөн сууну чогултуп алып барып туруп, баягы ооруп жаткан адамга, көз тийген адамга жуундуруп койсоң айыгып кетет дейт да. Даарат алганыңызда колуңуздан, жүзүңүздөн түшкөн суулардын бардыгын чогултуп бир идишке куюп бересиз дагы. Ошол идишти алып эмне кылыш керек? Идиштеги сууга аркадан ооруган адам жуунуш керек. Эми келип бир адам, келемиз сиз бизге даарат алып бериңиз десе, жаман көрбөңүз. Сиз аны жакшы көргөндүгүңүздөн, жакшы көрүп суктанып карагандыктан сууңуз өтүп калган болушу мүмкүн да. Көбүнчө ата энеси, туугандары, баягы кички балдар ооруп калгандыгы көбүнчө эмне болот? Ата энеси же болбосо туугандары суктанып карап койгондуктан ошонун сөөнүн ооруп калат. Ошондуктан ким үйгө келди эле, ким эмне болду эле, даарат алып бериңиз десе, унчукпай даарат алып бере бериңиз. Какырып даарат алыңыз. Чимкирип даарат алып берип коюңуз. Не үчүн? Көзүңүздүн таасири кетип калсын да. Ошондуктан бирөө келип даарат алып бериңиз десе, "Не, мени көзү бар деп атасыңбы? Мени жаман деп атасыңбы?" дебеңиз. Балким сиз аны суктанып жакшы көрүп койсоңуз, ошо жакшы көргөндүктөн бир нерсе болуп коюшу мүмкүн да. Ошондуктан баягы бар го, түф деп коет го. Ошонун түфтүү эле калып кеткен биздечи, өзү бул сүф болчу. Ушуну окуш керек эле да, азыр биз окуган аят немелерди, дуаларды окуп туруп сүф деш керек эле. Сөздөрү калып кетти дагы, түф калып кетти да. Ошол үчүн не кылат, баягы мазардан өтүп бараткан адамдар не кылыш керек эле? Кур'ан окуп, дуа кылып, колун бүргөш керек эле. Амин деп Кур'ан окуп дуа кылыш керек. Азыр мазардан өтүп барасаң мынтип коет. Не болду десең, бирөө өлгөн дейт. Амин болгон дейт да, кетип калат. Ошол үчүн бул туура эмес. Ал жерде калималар калып кеткен да. Ошол жерде айтыла турган дуалар калып кеткен. Ошол үчүн ушул дуаларды, көз тийгендин дуаларын окулабыз да, балабыз ооруп калса, ошону дем салып коебуз. Анан билген болсо, кичине оюбуз кеткен болсо бир адамга, ошол адамдан даарат алып бериңиз, сиздин дааратыңыздан суунун берекесинен биз береке алалы десеңиз, сүйүнүп даарат алып берет. Баламды жуундуруп коеюн, сиз де жакшы адам болсун деп койсоңуз алып берет. Көзүң тийип кеткен экен, жөн жүрбөйсүң деген мааниде айтпаш керек. Эми жакшы акырын сураш керек да. Ошондой мааниде айтты. Бирок не деди? Якуб алейхиссалату вассалам айтып атат. Аллах Таала тараптан силерге кандай бир нерсе жазылса, мен аны эч кандай тосуп кое албаймын, сактап кала албаймын деди. Не үчүн? Эми бул Якуб алейхиссаламдын оюнан бир нерсе келди. Көз тийип кетпесин, ушинтип кирсин деген бир амалы эле.
Бирок Аллах Таала тараптан кандайдыр бир жакшылык же жамандык келе турган болсо, аны эч ким тоса албайт. Муса алейхиссалату вассаламдын жаралышын Аллах каалады, Фираун бүткүл аскери менен тосушту каалады, колунан келген жокко. Издеп өлтүрөм деп жүрдү, колун алып келип карматып койду. Өлтүрө алган жок, кайра багып не деп атат? Ушуну ким бакса акчасын төлөп берем деп атат. Өлтүрөм деп аткан адамы издеп аткан ымыркайды колуга алып келип, наоборот өзүнү бактырып, каратып койду да. Ошол үчүн Аллах Таала тараптан бирөөгө пайда келем десе тоса албайсыз. Көрө албастыкка байлы коюңуз. Зыян берем десеңиз да колуңуздан келбейт. Бирөө зыян берем десе да коркпой эле коюңуз, колунан келбейт. Себеп бардык өкүм Алланыкы. Ошол үчүн Якуб алейхиссалам не деди? Инил хукм, өкүмдүн бардыгы Аллахка гана таандык. Аллах Таала чечет. Пайда зыян Аллах Тааланын чечимин чыгарат да. Алайхи таваккалту, ошол затка гана тобокел кылам. Башка эч нерсеге мен тобокел кылбаймын. Тобокел кылуучулар ошол затка тобокел кылсын дейт. Эми тобокелчилик деген эмне деген? Тобокел дегени вакил деген сөз мәнинен чыгат да. Таваккала я таваккалу, тобокел кылуу дегенден алынат. Ал дегени ишиңди бүтүргөнгө, бирөөгө ишенип тапшырып коюштун атын тобокел деп айтат. Мусулмандар тобокел кылат Аллах Таалага. Менин ишимди Аллах Таала бүтүрүп берет деп Аллага ишенет. Мисалы бир жумушуңуз болсо, бир байлыгы бар адам, же болбосо бир кадыр бартуу адам ишиңди мен бүтүрүп берем десе не дейсиз? Болду, муну сен бүтүрүп бересиң, мен сага ишенейин, кеттим дейсиз, болду. Ошол иш туурасында ойлонбой каласыз да. Эми мусулмандар не кылат десе, мусулмандар ар бир иште Аллах Таалага ишенет. Муну Аллах чечип берет депчи. Адамдар ушул тобокелчилик маселесине келгенде 4 түрдүү болот. Кээ бир адамдар такыр тобокел болбойт. Бир ишти бүтүрүш керек болсо, заматта оюна адам келет. Кимге айтсам экен ушул ишти депчи. Же болбосо акча келет, байлык келет, ушунча акчам болгондо ушул иш бүтөт эле депчи. Же бир кыйынчылык келгенде ошол кыйынчылыкты чечиш үчүн дагы оюна не келет? Бир адам келет. Же болбосо акча бир дүйнө келет да. Ошондо адам караңыздар, адам ойлонуп биринчи маселе чечкенде, мисалы элестетип көрүңүз. Алла сактасын, бир адам ооруп калды. Эмне кылат? Эмне кылсам экен? Паланчы атам айтсам, апам айтсам, түкүнгө айтсам, ушунду адамдар санап барат дагы, паланчы доктур таанышым, ошого айтайын дейт да. Адамдардын ичинен алып барып бирөөгө не кылып койду? Дайындап койду. Же болбосо ушунча акча болсо болду, бул маселе чечилет деп калат да. Бунда такыр тобокелчилик жок. Бул мутаваккилин тобокелчилердин катарына кирбейт. Бул адамдын иши бүтпөйт, жүрө берет ушинтипчи. Ал эми тобокел кылгандардын эң төмөнкү деңгээлдеги ушул кыйынчылык келгенде, же бир ишти бүтүрөрдө ойлонот экен да, не кылыш керек дейт. Аллага тобокел кылыш керек, Аллага тапшырыш керек, Алла бүтүрүп берет дейт. Алла сага тапшырдым дейт, Алла бүтүрүп берет. Бул адамдын оюна биринчи не келет? Тобокелчилик келет. Тобокел кылыш керек. Караң, акыбал келгенде же бир ишти бүтүрүш керек болгон убакытта ойлонот. Ушул убакта не кылыш керек? Менин ишим не? Карады. Дүйнөдө эч ким пайда бере албайт мага, эч ким зыян бере албайт. Демек Алла пайда берет, Алла зыян берет. Бул ишимди Алла бүтүрүп берет, мен Аллага тобокел кылдым деп дуа кылып кала берет. Бул тобокелчилердин 3-чү деңгээли. Андан кийинки деңгээлдеги адамдарга кыйынчылык келгенде же бир ишти бүтүрүш маселе келген убакытта тобокел кылыш керек деген ой келбейт. Сразу тобокел кылат да. Жаш бала сыяктуу дейт. Жаш баланын баягы тили чыгып кичине ыйлап калган болот го. Сүйлөй албайт, бирок кичине ыйлап калган жаш балдар сыяктуу. Не болот? Курсак ачканда ыйлайт. Ыйлаш керек, ыйласаң ишиң бүтөт дегенди түшүнбөйт. Бирок ыйлаганды билет да. Ошол үчүн экинчи деңгээлдеги адамдар маселе чечиш керек болгондо замат Аллага ыйлайт экен да. Оюна Алла келет экен, ыйлай берет экен. Ал ошол ыйлап атканы тобокелчилик экенин өзү да түшүнбөйт. Жаш баланы не кылат? Асты булганып калса ыйлайт, бүтүрүп коет. Курсак ачса ыйлайт, бүтүрүп коет. Не керек болсо ыйлай берет, бүтө берет да. Бул экинчи деңгээлдеги тобокелчилик. 3-чү деңгээлдеги тобокелчилик, алар ыйлабайт дагы. Эң баягы жаш ымыркайлар болот го. Жаңы доктурканадан чыгып келгендер, ошол сыяктуу. Атасы не кылат? Апасы утуруп карап турат. Асты окуп экен, сүт берейин, суу берейин. Ал ыйлабаса дагы карап турат. Ачынып калбаппы? Ал вообще иши жок. Даже ыйлап да койбойт да. Эң күчтүү тобокелчилер ушундай болот. Эмне дейт? Толук Аллахка таянат да. Ошондо Аллах Таала анын ишин бүтүрүп берет эле да. Ошол үчүн пайгамбар алейхиссалату вассаламга Аллах Таала эмне кылган? Кааласаң бул тоолорду алтын кылып берейин. Жок, кереги жок деп атат. Ишини бүтүрүп бергенге даяр болот да. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, тобокел дегенди мынтип түшүнүп албаш керек. Иш кылбай үйдө жатып алып тобокел кылчылык жок. Тобокелчилик андай эмес. Тобокел деген Аллахка таянас, бирок ошол иштин не кыласыз? Аракетини, себебини жасайсыз. Якуб алейхиссалату вассалам Аллага тобокел кылды.
Эми көз тийбесин Аллага тапшырдым деди. Бирок эмне кылып атат? Шаардын 4 тарабынан киргиле деп жатат да. Тобокел кылыш үчүн жерди айдап, картошканы тигип, анан сугарып чапкандан кийин тобокел эми Аллах берет деш керек да. Жерге эч нерсе тикпей эле тобокел Аллах таала бул жактан чыгарат десе болбой калат. Ал акмакчылык болуп калат. Ошол үчүн тобокелчилик деген маани асбаптарды, себептерди иштетпей коюу деген эмес. Себептерди иштетесиз, бирок себепке ишенбейсиз. Акча мени бактылуулук кылат, пайда берет, зыян берет деп ишенбейсиз. Аллах пайда берет, Аллах зыян берет деп Аллага ишенебиз, а нерселерди иштетебиз иншалла. Мына ушундай тобокел кылыш керек экен. Ошентип Якуб алейхиссалату вассалам балдарын жөнөткөндө, балдары айтканын аткарды. Караңыздар, бир иш жасагандан мурда улуулардан жолдомо угуп алыш керек. Якуб алейхиссалам балдарын жөнөтүп атканда жолдомо айтып атат. Мындай кылгыла, мындай болот, мындай кылыш керек. Аллага тобокел кылгыла. Мен тобокел кылдым Аллага, ушинтип баргыла. Демек сиз бир ишти жасамаксызбы? Өзүңүздөн ушул ишти жакшыраак билген бирөөдөн кеңеш сурап алыңыз. Кандай кылайын, эмне кылайын? Алымдардан сураңыз, же тажрыйбалуу, хикматтуу даанышмандардан сураңыз, ушуну кандай кылайын депчи. Мисалы машина ала турган болсоңуз, сураңыз машинени билген адамга. Мен кандай машина алайын? Ат ала турган болсоңуз сураңыз, кандай ат алайын депчи. Базарга барып эле чекеден бир ат алып алып ишиңе жарабай калбасын. Катын ала турган болсоң да сурашың керек, мен кандай катын алайын депчи. Бир алымдан бирөө сураптыр да, кызын алып берем деп. Баланчы кызды алып берем деп кеңеш сураптыр. Сураса баягы дамылайып тур, ал кызды алып бербе деп тур. Неге десе, ал кыз аябай жоош, жөнөкөй, жумшак, такыба кыз деп тур. А ошондой кызды алыш керек да десе, жок, ал сенин балаңа болбойт деп тур. Неге десе, сенин балаң шустрый, тентек, ага тентек кыз алып берсең, балаңды контролдоп туруш керек деп тур. Десе, сүйүнүп айтып жүрөт баягы адам, мага дамыла ушинтип туура кеңеш берди. Мен эми шустрый кыз деп жүрөм, баламды тартипке салыш керек. Мен башкара албай койдум, аялды тап башкарыш керек дейт. Туура кеңеш. Ошол үчүн ар бир ишти кылаарда, ар бир ишти жасаарда кеңешиш керек, сураш керек, мен кандайын кылайын депчи. Ошол үчүн не кылды? Якуб алейхиссалату вассалам балдарыны жөнөтүп жатканда кеңешин айтты, мындай кыласыңар деп. Ал эми балдарын не кылды? Атасын айткандай кылды. Валамма дахалу хайсу амарахум абухум. Алар кирип барышты, аталары буйруган тартипте бөлүнүп шаардын 4 жагынан кирип барыштылар. Ма кана югни анхум миналлахи мин шайин. Бул атасынын буйруганы Аллах Таала жазып койгон тагдырдагы бир нерсенен сактап калуу, кыйынчылыктан, мусибаттан сактап калуу эмес. Илла болгону бир гана хажатан фи нафси Якуба кадаха. Якуб алейхиссаламдын жүрөгүндөгү бир ойду аткарды дейт да. Мисалы сиздерге бир жака сафарга жөнөткөнүңүздө не дейт? Телефонуңду чалганда алып тур дейт. Апаң телефон берип атат, же болбосо аялың телефон менен кылат, алып туруңуз, чалып туруңуз, айтып туруңуз дейт. Атаң кабатыры болот, телефон кылат. Бирок эмелестет көрүңүз, сиздин жаныңызда телефон болсо, утуруп алып кетип жатам палан жерде айтып турсаңыз, кырсыктан сакталасызбы? Жок. Эч нерсе кыла албайт ал. Телефондун пайдасы жок. Просто алардын ою экен да. Ушу телефонду берип койсом, мындай бир сак болот деген ой экен да. Билип турам. Билдиң, бир нерсе болду, не кыласың? Келе аласыңбы? Келе албайсың да. Ошол үчүн кылат, адамдын оюнда өзүнүн тажрыйбасында бир нерселер болот дейт. Бул Якуб алейхиссаламдын дагы бөлүнүп шаардын ар башка жагынан киргиле дегени, бул Аллах Таала жазып койгон бир мусибаттан качып кетүү эмес, балки Якуб алейхиссаламдын жүрөгүндөгү бир ой эле ошону аткарды дейт. Ва иннаху лазу илмин лима алламнаху. Албетте Якуб алейхиссалам биз үйрөткөн илимдерге өтө илимдүү эле. Тагдыр кандай болорун, Алла жазган десе сөзсүз келерин билет эле. Валакинна аксаран нас ла я'ламун. Бирок көпчүлүк адамдар билбейт дейт. Көпчүлүк адамдардын жашоосу ушунун тескериси, Аллага тобокел кылбайт да. Кантип десе, эгер ушундай болгондо мындай болмок. Эгер мен айтканымды кылганда мындай болмок. Жок, ушундай болуш керек эле. Ошол үчүн бир сөз чыккан, ажалынан 5 күн мурда өлүп калыптыр деп. Ушундай сөз барбы? Точно ажалы менен өлгөн бул. Ким айтты сага ажалы 5 күн калган экен? Каяктан окудуң? Жок. Ажалы менен өлдү. Кандай иш болуп калса, ошондой болуш керек, тагдыр ошондой жазылган, андан башка болушу мүмкүн эмес эле. Ошол үчүн мындай деген сөз айтпаңыздар. Мындай кылганыңда мындай болот эле. Сен акмаксың, мен айтканым кылбай мындай болуп калды. Жок. Болду, ушундай болуш керек. Алла ушинтип тагдырга жазды деп. Ошол үчүн Якуб алейхиссалам не деди? Аллах каалаганы болот деди, билет деди. А бирок көпчүлүк адамдар ушинтпейт экен да.
Ошол үчүн адамдар не кылат? Аллах каалаганы болот, ушундай жазылган экен деген сезим болбогондуктан уруш болуп атат да. Үйдө не кылат? Баласы кичинекей чай төгүп алат дасторконго. Же тамагын төгүп алат. Апасы урушуп баштайт, көзүңө карабайсыңбы? Көзүңө карасаң ушундай болбойт эле депчи. Атасы айтат, эч нерсе болбойт, эми жууп койсоң болот десе, кечке жууа беремби? Урушуп кетет эми. Кичинекей төгүлүп кеткен тамактын себебиден атасы менен апасы урушуп баштады. Бала ыйлап атат. Эми бала тамак да жебейт эми. Урушуп салдың. Аппетит дагы жок. Анан зорлуктайсың келип алып, же тесе жей койгуң эми калганын депчи. Төгүлгөндөн калганын же дагы куюп берем десең, кайга жейт? Аппетитин бузуп салдың аны. 3 адам капа болду. Апасы капа, ачуусу келди, атасынын ачуусу келди, бала настроение болду. Эмне үчүн? Аллах каалаганы болду дебегендиктен да. Ошол үчүн не кылат? Анас радиаллаху анху айтат, пайгамбар алейхиссалату вассаламга 10 жыл кызмат кылдым. Бир нерсени жасабай койсом, неге жасабадың деген эмес дейт. Ушу тагдырда жасалбайт деп жазылыптыр да. Бир нерсени жасап койсом, неге жасадың да деген эмес дейт. Ушинтип жазылса ушинтип жасалат да. Кокус үйдөгүлөрдүн бирөөсү жемелейин, урушайын десе, тийишпегиле, тагдырда ушундай экен, ушундай болуш керек эле деп айтат эле дейт да. Ошол үчүн эгер биз ушинтип жашай турган болсок, бардык Алладан каалап ушундай болуптур, эч нерсе эмес деп жашай турган болсок, иншалла ийгиликке жетет. Ошондой дейбизби иншалла? Бир болуп өткөн иш үчүн бирөөдү жазалашка аракет кылбайлы. Макул ал балаңыз болот, макул аялыңыз, макул досуңуз ким болбосун, болуп өткөн ишке жазалаш үчүн эмес, ошону кайталабаш үчүн аракет кылыш керек. Келечектеги тууралап кеткенге аракет кылыш керек. Өткөнгө өкүнсөң да, өкүрсөң да, ыйласаң да оңдолбойт, бүт ал, жазылды. Эми келечекте ушундай жаман иш кайталанбашы үчүн оңдоштун келечектеги жакшылык үчүн кылыш керек экен да. Ошол үчүн айтат, акылдуу инсандар келечекте жамандык болбошу үчүн аракет кылат. Ал эми акылсыздар болуп өткөн ишке жаза берет экен да. Болуп өткөн ишке жаза берет экен да. Болуп өткөн ишке жаза бериш бул соттордун иши. Неге? Себеп ал боло турган ишке жаза бербейт, билбейт келечекти. Сот келечекке аракет кылбайт. Ушундай келечекте болуп калбасын деп соттун чечимин чыгарып бериңиз десе, чыгарбайм, баштыртпам, мага болгон ишти айт дейт. Адамдар өсүп өнүш үчүн не кылыш керек десе, өсүп өнүгүш үчүн өткөн жака жазалашпаш керек экен, өткөн жака урушпаш керек, келечекке ойлонуш керек. Өткөн жака не деш керек? Тагдырда ушундай жазылыптыр, ушундай болмок. Эч нерсе эмес деп коюш керек. Ошондо жеңил болот. Үйгө келип коногуңуз чай төгүп алса не кылабыз? Төгүлүп кетти дейт, Төгүп алдым дебейт, төгүлүп кетти, өзү төгүлгөн дейт. Мен жөн буякта эле тургам дейт. Эч нерсе эмес дейбиз да. Ошол үчүн конок эч нерсе болбойт. Капа болбойт, аппетит буулбайт, уруш болбойт, үйдүн ичинде өтүп кете берет да. Бала төгүп алса эч нерсе башталат ошол жерденчи. Ошол үчүн бизде эч нерсе эмес деген конок чай төгүп алганда айтат экенбиз, экинчиси бирөө буюмуңду сурап кайтап келип берип, рахмат десе эч нерсе эмес дейт экенбиз да. Башка жерде калбай калыптыр да. Биздин жашообуз ар бир өткөн ишке эч нерсе эмес деш керек. Бирөө тийип кетет, эч нерсе эмес. Эч нерсе эмес. Анан өзүң барып сүскөндөн кийин эч нерсе эмес дебегениң. Бирөө келип тийгенден кийин айтыш керек да bunучу. Сага кыйынчылык келгенде сен эч нерсе эмес дешиң керек. Сен бирөөгө кыйынчылык жеткирип, бул эч нерсе эмес дебеш керек. Бирөө машина уруп алыптыр да. Бирөөдүн машинесин келип уруп алгандан кийин ал милиция экен. Милиция ашыгып бара жатса бир жака ошонун машинесин уруп алыптыр. Милиция түшүп болгондо начальник билсе экен. Уруп алдыңыз го таксы десе, бул Адам алейхиссалам жаралгандан 500 000 жыл мурда жазылган нерсе болуп атат. Мен причем дейт экен да буяктачы. Сизди сүзүп алганда түшүп айта аласызбы? Бул сенин менин машинемди келип сүзгөнүң Адам алейхиссалам жаралгандан мурда чечилген, сенде күнөө эмес бул. Бул жазылган ушундай. Биз не кылат экенбиз? Өзүбүздүн кылмышыбызды жабыш үчүн, эми тагдырда ушундай болсо мен не кылайын дейт экенбиз да. Бирөөс келип бизге тийип келсе, көзүңө карабайсыңбы дейт экенбиз да. Ошол үчүн буну качан колдонобуз? Качан бизге туура эмес бирөө мамиле кылып алганда, бизге кыйынчылык болуп калганда эч нерсе эмес дейбиз. Бирөөдү бир нерсе кылып алганда кечиресиң, менен кетти, иттик менден деп айтабыз. Анан молдеке айткан эч нерсе эмес, бул тагдырдагы нерсе, шуну түшүнүшүң керек сен. Сен ушинтип жаша деп ага сабак өтпөңүз. Кыйынчылык келгенде адам Алладан деп билиш өзүнүн ыйманына жараша болот. Аллах таала баарыбызды ушундай ыйман тобокелчилерден кылган болсун.